Ош-Бишкек Уна жолундагы кырсыктын кесепетинен 3 адам каза болду. Жол кырсыгы кече 12 сентябрда саат 16:45 чамасында атылган Уна жолдун 565 чакырымында, тактап айтканда Сузак районундагы Сампа пахта заводунун тилкесинде болгон. КамАЗ менен Mercedes-Benz спринтер уналары бетме-бет кагышып, 3 адам көз жумду. Акыркы учурда өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон кырсыктар көп катталууда. Бул көрүнүштүн алдын алуу максатында Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы эмне иш алып барып жатат деген суроо менен кайрылдык. Жол кырсыктын алдын алуу боюнча биздин Жалал Абад областынын аймагында профилактикалык иш-чараларды байма-бай өткөзгөлүп атабыз. Андан сырткары мына 1 сентябрь болуп окуучулардын күнүндө алдында барып байма-бай алардан линейкаларды өткөрүп атабыз. Алдан сырткары кече жакында көрдүңүздөр, Жалал Абад шаарында тез жардам муназын жүргүзүп, брошюрка жасап даярдап баракчаларды ошолорду жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча эскертип, Жалал Абад шаарында Сузак районунун аймагында ушул рейдтерди өткөрдүк. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы алдын алуу боюнча аракеттерди көргөнү менен натыйжа байкалбайт дешет тургундар. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиздер деген суроого төмөндөгүдөй жооптор болду. Гайын опсу көрөлөк мен чыгарды. Негизи иштеп атышпы, иштебейчи ага? Айта албайм. Кырсык болгон жерде мисалдан ал жерде көз боймочулук алгандар деле чыгат. Муну туура түшүнүш керек. Булар алар туура эмес да. Туура эмес. Өз жолунда мыйзам чегинде чара колдонсо болот деп ойлойм. Гайлер үчүн эми кебирлерге ушунчалык жолдун коопсуздугун сактаган гайлерге эми рахмат. Эми өз жолунда ушу чеги менен иш тутса деп ойлойм да мен. Кырсыктын алдын алуу жолдору издеш керек булар. Алдын алуу жолдору. Эми карап көрсөңөр, күндүзү көчөдөн бир да гайын көрбөйсүң. Түндөсү далдаланып, же бурумда турат, же бактын далдасында турат, чыга калат дагы. Анан кийин токтотуп алып, чөнтөгүңө кол салсаң, телефонуңа алайын деп кол салсаң канча сом чыгарат деп карап турат ей. Эмне десе болот? Айланайындар. Бу гаи деген нерселер эртең менен нарядты алып, тиешелүү жерлерге аралыкты сактап, жолдо туруш керек. Жолдон өтүп кетип аткан жүргүн автоунаанын ээлери гаини көрүп, гаи бар экен. Жол эрежесин сактайлы деп өзүнө тарткан болуш керек. Жалал Абад облусунда 2022 жылдын 8 айында 379 жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 80 адам каза болуп, ал эми 669 жаран денесинен ар кандай жарат алган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.